Менин жолдошум наша чөп чегет экен. Өзүм билгениме аз эле болду. Өзү динден түшүнүгү бар эле адам. Жума намазга барат. Үй бүлөсүнө кам көрбөйт. Жөн эле басып жүрөт. Үйдүн кутун кетирбейин деп уруш чыгаргым келбейт. Не деп түшүндүрүштү билбей келем. Эч кимге айта албайм. Экөөбүз тең жумушубуз бар. 2 балабыз бар дейт. Аллаху акбар. Туугандар, бул арак, наша, сигарет дегендерчи шарият бекер арам кылган эмес. Мен сигаретти макру тахрими бул деле арамдай эле. Ден соолукка зыяны, экономикага зыяны, бардык эле гигиенага зыян, бардыгынан эле бул зыян. Нашага келе турган болсок, бунун зыяндыгы сигареттен оорураак, жаман, адамдын акылы кетип калат. Адамдын акылын сакташ, хифзул акыл, мухафазатул акыл, бул макасиде шарияда. Шариятыбыздын максаттарынын бири акылды сакташ керек. Наслды сакташ керек. Мал мүлктү сакташ керек. Жанды, ден соолукту сакташ керек. Динди сакташ керек. Ушул 5 шарияттын максаты бар. Ошонун бирөөсү акылды сакташ керек. А бул наша акыл Алла Таалам бекер арам кылган жок. Ушу акылга зыян тиет эң биринчи. Ошон үчүн бул азыр кандай неме кылыш керек? Дарыланыш керек. Врачтарга да көрүнсүн, тияктан карансын. Анан эң жакшысы ошол наша чеккендер менен жүрбөй, ошо чөйрөдөн алып кетиш керек аны. Кандай? 3 күнгө даватка. Же 4 айга, 40 күнгө узагыраак. Ал менен дагы мээнет кылып, дагы дуа дагы кылгыла. Анын зыяндуулугун көбүрөөк айткыла. Даватка кандай карайсыз? Жакшы карайм. 3, 15, 44 айга барып жатышат. Мастурат жамаатка чыгуу туура элеби? Эми булар ыкма. Мастуратка пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз доорунда деле газаттарга, сапарларга чыкканда өзүнүн жубайларын чучугулак менен карап туруп алып чыгат эле. Кээде Айша радыйаллаху анха, Айша энебиздин мынакей жала жабылганы хадисli эфик деп коет. Ошол жала жабуу окуясы качан сапарда болгондо. Сапарга алып чыгат эле. Азыр өзгөчө бул азыр аял кишилер эркектерге караганда көп. Балдар аялдарга караганда көп. Балдардын тарбиясы, оңолусу көбүнчө аялдан зависит этет. Аялдар салиха боло турган болсо, муттакия, таква боло турган болсо, иншалла коом оңолот. Ошон үчүн оңолуу максатында даватка чыгат. Ушу түшүнүп алыш керек. Жакшы мүнөзгө ээ болуп, даратты үйрөнүп, намазды үйрөнүп, ишенимдерди оңдоп, таквалыкты, жамандарды, бардык мүнөздөрдү таштап, ихластуулукту үйрөнүп, мына ошон үчүн өзүбүздү оңдош үчүн чыгат. Ана албетте бул күн 15 күн же 40 күн же 3 күн деген бул эреже тартип. Ушу сизди кичине бул биринчи, экинчи мындай кадамга ташташ үчүн АБВГсы да. А так өмүр бою биз таква болуп, таквалыкка чакырганга буйрулганбыз. Кайнагам аял ала элек. Чогуу жашайбыз. Мени жүдөгөн, жүдөмүш десе, дейт, жыйнап койбодуңбу деп гана башка сөздөр менен айта берет. Мен унчукпайм, кандай кылышым керек? Субханалла. Биринчиден кайнага айтканга акысы жок. Даже жыйыштыр, тияк-пияк деп туруп, күйөөсү айтканга, күйөөсү буйрук бергенге акысы бар. А өзү кыла берсин анда кызматтан. Бул дагы туура эмес. Экинчиден ал чогуу жашаганда бул жакшы көрүнүш эмес бул. Раз мисалы ушул турмушка чыккандан кийин, ошол силер турмуш күйөөңөр өзүнчө бир бөлмө болсо дагы өзүнчө чыгып жашаш керек. Мейли тууганчылык ал кайнага, ал мисалы ошол күйөөңөрдүн бир тууган агасы, иниси башка болгондо дагы шариятыбыздын талабы. Шарият тазалыктын үстүндө курулган, тазалыкка буйрулган. Шайтандын бардык азгыруу жолдорун бөгөт койгон, тоскон. Ошондуктан иншалла келечекте дагы бул турмуш бузулбасын, келечекте дагы ар кандай шайтан ар бир адам менен бар шайтан. Ошондуктан иншалла өзүнчө болуш керек, бул чогуу жашаган болбойт бул. Жарым жыл мурун операция болгом. Ичим жакшы бүтө элек. Суу чыгып турат, намаз окуп, орозо кармасам да болобу? Эми мындай суу чыгып тура турган болсо, бул үзүргө кирет. Ар бир намаздан алдын дарат алып намаз окуй берет. Ар бир намаздан алдын. Бирок мисалы карап туруп азыр пешим намазга дарат алдыбы? Асыр намазга чейин канча Куран окуса дагы, намаз окуса дагы боло берет. Суучу чыга берсе дагы, кан чыга берсе дагы. Бул үзүргө кирип атат да. Бирок асырга келгенде даратты жаңылаш керек. Макулбу, ошого Куран кармаса боло берет,
тилават кылса, тилават сажда кылса боло берет жана башка. Орозого оюмча эми карап көрүңүз. Нафил орозолор эле бар азыр. Эгерде каза боло турган болсо, ошол доктор менен кеңешиш керек. Эгерде доктор ден соолугу азыр жакшы болуп баратат десе, мүмкүн уруксат берсе кармаңыз, болбосо кармабай эле коюңуз. Устаз, жолдошум 2 күн болду, талаадан жаңы туулган кулунду таап алды. Күбөсү да бар экен, өлүп калат деп алып кетиптир. Эми ал кулунду эмне кылышыбыз керек? Сурагы кандай болот? Эми өлүп калат деп алып алган болсо, жакшы, ага ушу чөп, жем, суусун карап туруш керек. Канча расход кылсаңыз, ошону санап туруңуз. Дагы 5 убакыт намазда жарыя кылып туруш керек. Ким кулун жоготту деп, өңү башын айтпаңыз, кайерден таап алганыңызды айтпаңыз. Эгерде бар далилдер менен келе турган болсо, кулунду кайтарып бересиз. 5 айдан кийин, 6 айдан кийин канча болсо дагы. Макулбу? Кайтарып бересиз. Бирок ага кайтарып атканда мен мынча чөп бердим, мынча суу бердим, акысын берип кой дейсиз. 1 жылга чейин. Эгерде 1 жылга чейин дагы эгерде эч ким жок болуп калса, этияттык үчүн мен айтар элем, садака кылып бересиз. Ошонусу жакшыраак. Эгер боюнда болуп 11-12 жумасында айыкпас генетикалык оору менен ооруйт экенин билсең, баланын жашоосун оорлотпош үчүн бойдон алдырса болобу? 11-12 жаш. Бул жерде эми бир эле гинекологдо эмес, башка дагы ыймандуу гинекологдордон сөзсүз кеңешип, профессионалдардан жакшынакай сураштырып көрүлө. Такыр ушундай эле коркунуч боло турган болсо, алдырса болот. Ден соолугу чын баласы төрөлсүн деп эко жасатса болобу? Эми эко качан? Эгерде өзү эркек менен аялдарда мүмкүнчүлүгү болбой атса, ошол учурда гана шарият башка үчүнчүсү эмес, именно ошо никесиндеги өзүнүн күйөөсүнөн экого уруксат берет бүгүнкү күндөгү алымдар. Жолукчан кызга бош шым кийсе болобу? Кийим боюнча мейли бош шым кийсе, онун үстүнөн сөзсүз бир халатпы, же узунураак кийимби болуш керек. Себеп дегенде шымды үстүнөн андай болбой турган болсо, эркекке окшоштук болуп калат. Кандайдыр бир деңгээлде бар эркекке окшоштук болуп калат. Ал жакшы эмес ал. Карыз орозонун ниетин кантип айтабыз? Кадимкиде эле айтасыз, карыз орозо деп эле. Албетте ниетти бул карыз орозонукун билип койгула. Бу садык деп коет, таң атканга чейин ниет кылыш керек карыз орозонукун. Нафилдердики болсо, түшкө чейин ниет кылсаң боло берет. Нафилдердики мисалы эчтеке жеген жоксуң, саат 10-дордо, орозо эле кармап койсоң бошойт бүгүн. Болду, кармай бер. Нафил менен кете берет ал. Ал жерден бир ошол жерге анан мен карыздыкын ниет кылып койдум, өтпөйт анда. Карызга ал сөзсүз таң атканга чейин ниет кылыш керек.